Рахмат, Дастан Тилаев, Республика Тажут. Жана Саматович, тилиңизди жутуп алгансыз, сиз жооп берип койбойсузбу министр катарычы? Же Минтранс сүйлөштүк же сүйлөшпөдүк депчи, депутаттар канчасы кайрылып атат да, мисалы үчүнчү. Минтранс же өкмөт Кубатбек Алчевич. Болбосо болбойт деңиздер, болсо материалдык баягы колдоо көрсөтөбүз деп айтып коюшуңуздар керек да, Кубатбек Алчевич. Ачык айтыш керек да мындай жердечи. Жолдогапырович, эми азыр эле чыгып туруп чече кое турган маселе эмес да. Ошон үчүн биз эгерде такыр эле созулуп баратса, келе албай атса, мына кээ бирөөнү жаткырды хостелдерге, мына 20-сына чейин, апрелге чейин акчасын төлөп, дагы андан дагы жакшы условия түзүп берип жаткырганга да аракет кыла алды деп атабыз. Эгерде биз такыр эле чыккынчы катары болуп мындай жасабай атсак, анда башка маселе. Макул, ал жактагы мигранттар түшүнбөй атат, бирок 2 күндөн бери бул боюнча биз кеңири маалыматты бердик. Ана мен өзүмөн зависит эте турган болсо, машта менен алып барып алып келе кое турган болсо, мен айтмак, мен 100% мойнума алам да алып келип берем депчи. Бир эле мамлекеттен зависит этсе дагы ошондой айтсак болмок. Ар кандай чыгып атат да. Эми министрдин орун басары андан да зависит этпейт да. Министр бар, башка жактын министри бар, башка элчилер бар. Тура ошон үчүн мынаны туура түшүнүп кабыл алып, мына срок бердиңиздер. Мына Дастан Арыспеков айтты, биз алып келели ишибиздин жыйынтыгын. Туура, ошон үчүн материалдык, моралдык поддержка сиздер кылып коюңуздар. Мамлекет артыңда турат дегендейчи. Рахмат. Кыргыз тарап учактын учушуна уруксат берген эмес дейт Новосибирск облусунун бийлиги. Буга чейин коомдоо мекенибизге келе албай жаткан эмгек мигранттар Россияда калып калган жарандарыбыз тууралуу талкуу катуу жүрүп жаткан. Биздин өкмөт мигранттарды алып келүүгө ар кандай себептерди айтып келишкен. Кечээ 15 апрелде Новосибирск облусунун бийлиги мекендештерибиз менен жолугушуп, кырдаалды өздөрү түшүндүрүштү. Новосибирск облусунун бийлиги кыргыз жарандарын ал жакка жеткирип, Новосибирск облусунун тургундарын алып келүүнү көздөгөн. Буга байланыштуу Сибирь авиалиниясы компаниясы аба кемесин техникалык топту даярдаган. Бирок кыргыз тарап учактын учушуна уруксат берген эмес. Кырдаалдын баары кыргыз бийлигинен көз каранды. Россия тарап уруксат бербеди деген сөз чындыкка дал келбейт деп билдирди. Булак Назар Ньюс Кейчи. Вот поэтому... Давайте я вам поясню, уважаемые, что, во-первых, российская сторона делала все возможное, чтобы граждан Республики Киргизия с территории Новосибирской области вывести к себе в страну. Авиакомпания «Сибирь», S7, да, подготовила борт, он технически был подготовлен, рейс был запланирован. Мы планировали с территории вашей республики забрать своих соотечественников. Там у нас новосибирцы также сидят и ждут, когда откроются границы. И пользуясь случаем, хотели вывести вас. Спасибо. Вот, исходя из этого. И то, что вы сейчас нам доводите информацию, что по решению Росавиации вылет был приостановлен, это не соответствует действительности информации. Вылет не предоставила Киргизская республика. Поэтому мы со своей стороны делали все возможное, чтобы облегчить вашу суть, время нахождения здесь и так далее. Да? Так, почему-то нам не дают до сих пор конкретную причину отмены рейсов. До этого тоже были когда-то рейсы, но всегда это последний день уже это все рейсы отменили. Но точно когда нам откроют зеленый коридор, и до сих пор это нам это никто не дает. На этот вопрос я вам отвечу. Все зависит от руководства вашего государства. Российская сторона готова это все осуществить. Ушунча депутат эртеден бери жанагы Новосибирск, Турциядагы биздин даяр билет сатып алгандарды кайтаруу боюнча маселе койсок, өкмөт мына жыйындыгында келип жообу мындай. Бир сөз менен жооп бериңизчи, мына Тышкы иштер министринин өкүлү. Ким менен сүйлөштүңөр Россияда, макул? Ким менен сүйлөштүңөр? Штабтан же авиакомпаниялардан кандай сүйлөшүү жүргүздүңөр мына ушунча күндөн бери? Биз Россиянын элчиси менен сүйлөшүп атабыз, биздин элчилигибиз менен аркылуу сүйлөшүп атабыз да. Ал боюнча. Сиз азыр мага бир кагаз көрсөтүп аласызбы? Ошол штабтын ошол учурууга, мына S7 учурууга уруксат бербейбиз деген кагазын азыр көрсөтүп аласызбы анда? Жок, биз каршыбыз деген. Жооп барбы силерде азыр? Биз каршыбыз. Ушу билет сатып алгандан кийин силердин жарандарыңар аэропортуңардан уруксат бербейт деп атат. Силер бир кагаз көрсөтүп коелучу, жообун көрсөтүп.
Биз макул эмеспиз, азыр алар учпай эле койсун деген бир жообун айтып калачын да. Жок да, урматтуу Дастан Рысбекович, парламенттин абалы эмне үчүн элдин бардыгы бизди сындап атат? Анткени биз эми ушу коронавирус шартында кыйкырып өкүрбөй, сын такпай ушул депутаттар өкмөттү колдоп туралы дегенди булар түшүнбөй атпайбы? Азыр кыргыз өкмөтүнүн эң мыкты иш билгилиги бул интернетте сөккөндөрдү камай алат булар. Ошол жагынан мыкты. А башка жагы болбой атпайбы? Мисалы ушул жооп жокчу. Республикалык штабтан сүйлөшүү болгон эмес буга чейин. Мына элчи менен мен азыр деле сүйлөштүм азыр. Ал менен маселе чечилбейт да андан. Силер кат жазып, чукул арада сүйлөшүш керек да. Анан мен бир жума деп ошон үчүн коюп атам. Эгерде биз бир ай деп койсок, булар бир ай жүрө берет. Ошол талапты бир жума дегенди, урматтуу Наталья Владимировна, өзгөртпөшүбүз керек биз. Ошол бир жума деген токтомго кирди, ошол боюнча калсын, урматтуу депутаттар. Ошого добуш берели баарыбыз. Рахмат.